Казат Акматов. Мунабия. Повесть. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Кенебестиң үчүн, жакын адамыңа кылган көңүл коштугуң үчүн турмуштун кээде сени жазалап коймой болот. Ошондо сен жаакка бирди жеген адамча көзүң умаштай ачылып, оордуңдан атып туруп, аттиң-ай, эсиңден чыгарып койгон, бирок баары бир сени келерсиң деп күтүп турган түшүктөрдү көздөй жан далбастап жөнөйсүң. Азыр мен дал ошондой акыбалда бараттым. Көңүлүм ордунда болбогон соң приемникти өчүрүп, айнектердин баарысын туюк жаап таштагам. Руль кармаган колум тердеген сайын өзүмдөн өзүм жийиркенип, дели бүткүл дене боюм менен бир ылай сууга малынып алгансың. Адам деген бир капа болуп алса, жазылмага кандай? Бүт жол бою каргашалуу кат эсимден кетпеди. Анын үстүнө ал конверт көзүмө сайылган кандай болуп, дал маңдайымда шиттин үстүндө жатат. Кайгым каттуураак болсун дегенсип, дал ошол жерге өзүм таштап койгон экенмин. Сокулуктан өткөн кезде конвертти аткып туруп, бардачоктун түпкүрүн көздөй уруп жиберип, оозун жаап таштадым. Жатсын ошол жакта көр жерге аралашып. Ошентип өзүмдү жаш бала соротконсу алдап койдум да, андан ары жүрүп отурдум. Жолдо кыймыл аз экен, бутумдун учун педалга салмактай берсем, ылдамдык учу кыйры жок өтө берчүдөй. Ошого бир аз алаксыган болом. Бирок кайра эле каттага деп окугандагы жүрөктү таш тилгендей сөздөр жадыма келе берет. Энеңдин өлгөнүнө 2 жылдан ашты. Жан узактын 5 баласы бирдей жүрүп, карыган атаңарды ээн үйгө жалгыз таштадыңар. Мунабия деген бир мастанга бечара кишини тебелеттиңер. Ал жүзү кара энеңерден калган оокатты бүтүндөй үйүнө ташып кетти. Апаңар тирүү кезинде ырыс төгүлүп турган ордоңорду билдирип, төгүп чачып жатат ал өлүгүңдү көрөйүн. Андан ары кат жазган неме биздин ташбоор экенибизди, атага кайрымы жок мерездигибизди, мектепте окуган тестер кызынын калем учу менен аябай шилтетиптир. Каттын аягында ысым жок, эч кандай белги да койбоптур. Аны адеп окуп бүткөнүмдө бир шүмшүк үстүмө жаба жугунду куюп жибергендей эле болду. Өлчөсү курсын эң жаман кат экен. Мынчалык ачуу сөздөрдү өмүр угуп көргөн эмесмин. Калыстыгы жок бир бейадеп баарыбыздын бетибизге жок жерден көз сыйпап жибергенине чыдабай адегенде абдан каттуу жиндендим. Өзүбүздү деле бир күнөөлөгүм жок. Антиш эмнегедир оюма да келбептир. Көрсө ал адамдагы жанагы өзүмчүлдүк деген жаман касиеттин кылган иши окшойт. Анткени аздан кийин бой токтотуп ойлоп көрсөм, чын эле маркум апамды жашырганыбызга 3-жылы аяк басып, ошондон бери атам айылдагы ээн үйдө жалгыз турат. Жанына кароол киши болсо да бир жөндечи. Атам өмүрүндө үстүндөгү кийимин өзү оңдоп кийбеген ыкшоо неме. Жаш чагынан тынбай зергерчилик кылып, анын бүткүл акыл ою, күлкү санаасы дегендей баарысы тең ошол жасаган буюмдарына чыгып кеткен болуу керек. Жалгыз иштеп отурганда карасаң, өзүнчө эле толкуп ташып, беттери жошолонуп албырып, көз нурлары жылт этип чачырай калып, көкүрөгү бүт жашырын сырга толгон адамча абдан ышкыбоздонуп иштер эле. Бирок такыр унчукчу эмес. Кечке дейре бизге көрүк бастырып узанчу. Кечке дейре чечилип 2 ооз сөз айтчу эмес. Ошон үчүн аны эл жош узак деп жөн салды гана кепке кыстармыш этип койчу. Жарыктык киши өзү деле кыйналдым, кысталдым деп бир кабар берип койбойбу деп атама да күнөөнүн теңин оодаргансып коем. Чын эле да, шаардагы кишиң курусун, кызматың бир кычаса, жумалап үй бетин көрбөй ата-энеңдин атын унутасың дегендей эле бар. Унутам деген ушул эме эмне? Шаардан алыстаган сайын ой санам шашып ушуп барганда сөздү эмнеден баштап эмнеден бүтөрүмдү пландаштырам. Максатым эле атамды шаарга алып кетиш. Айылдагы аталаш туугандарыбыз атаңарды шаарга алып кетип, кышкысын колуңарда кармагыла. Анан чогулуп ошол шаардан бир кемпир таап кошуп коебуз. Жаздан баштап кайра экөө бул жака келип тура берсин деп, былтыр эле акыл айтышканына муюган элем. Айылда башы бош кемпир деген калбай калса керек. Баары эле издеп таба алышпай жүргөнүн укчубуз.
Ал эми жанагы Мунабия деген аялды болсо колдон келсе бир кысымга алсамбы дейм. Биз аны илгертен биле жүргөн аял. Жарыктык апамдын кыштак боюнча эң жаман көргөн адам болчу. Нечен жылдар бою апам эмне үчүндүр ал аял менен араздашып, үйлөрүбүз көчөмө-көчө турса да, киришүү деген бизде болгон жок. Не себептен ошондой экенин түшүнчү эмеспиз. Айтор бала чагыбыздан Мунабия тууралуу апамдан бир оз жылуу сөз укканыбыз жок. Ал мастан бизге жакшылык санабайт. Ал шүмшүк биздин үйдүн кутун учурду. Ал жеткемпир мындай, ал өлүңдү көрөйүн тигиндей дегенден апам түк жадачу эмес. Эсимде, кайсы бир жылдары биз бала кез эле бирөөнүн тоюнда отурган аялдардын ичинде чатак чыкты дегенди уга сала кызыкка батмакка чуу коюп келсек, менин апам ушул Мунабияны чачтан алып сүйрөп, тим эле киши өлтүргөн кылмышкерди кармагандай тытмалап аттыр. Аялдардын баары кызымталбы, жетигил экөөнүн чатагынын сыры ошондойбу? Айтор экөөнү ажыратмыш болуп, ортого түшкөндөрдүн көпчүлүгү апама танапташ болгонсуп, Мунабияны жалгыздап, жектеп жаткан мүнөздө кээси шарактап күлүп, а кээси тем койгула, экөө чарчаганда басылат деп кебелишпейт. Ошого менин ызам келип кетти окшойт. Жүгүрүп барып апама моюн бербей аткан Мунабияны бир түрттүм. Антсем аялдардын баарысы кыраан каткы. Ананай, ненесине болушат деген ушул карма Мунабияны шерактан, этегин жулуп сал дешип шаракташат. Менеси жок ошого шердене түшүп, чындап эле тигил апамдан запкы көрүп жаткан аялга улам барып катылып калам. Эми ойлосом апамдан бир топ жаш кичүү Мунабиянын ошондо суй салган келин курак экен. Менин күүлөнүп кетип тийгеним ага чымын конгончолук болбосо керек. Кайра мени аяп, макулук бир жерин оортуп албасын дегенчелик колун аярлай тосуп калат. Ошентип жаткан үчөөбүздүн чатагыбыз бир малда жалт этип чырак өчкөндөй эле токтоду. Эмнегедир ошол учур балалык зээнимде кадим бүгүнкүдөй таптайын сакталып калган экен. Аялдар туш-туштан жажалап, биз үчөөбүз дагы чачташып тирешип атат элек. Алаңгыча жондорубузга өрүлмө камчы тарс эле дейтишти. Үчөөбүз тең 10 топ барып, дароо 3 жака качып чыга бердик. Тигилерди билбейм, менин жон терим сыйрылып, денем 2 жака ажырап түшчүдөй бакырып жибериптмин. Карасам бизди чапкан атам экен. Тигил эркектер отурган төркүйдөн атып чыккан көрүнөт. Өң алаттан эчтеме жок, көздөрү чоктой кызарып алган. Наадат дегенден башка оозуна сөз келбейт. Кар жайган бийик бою солкулдап, азыр мына болуп отургандардын баарысын кырып таштачудай тур менен бир карады эле үйдүн ичиндеги аялдар бүтүндөй кокуйлап, ызы-чуу боло жапырылып калды. Сөз кайрып сүйлөгөн бир жан жок. Бас үйгө, деди аңгыча атам апамды демите. Жанатан чач тутамдап албуттанган апамды карасам, эми тим эле коёндон бетер корголоп, төрдүн төбөсүнө чыга качкан экен. Бас, деп атам жана бир тап берди эле, жакын тургандар чурурдей түшүп барып, апамдын денелери менен басып калышты. Аялдар дагы биримдик деген ошол тура. Жылып жүрүп камчысынын кандуусун кантесиң? Ачуусун кара, жаман жооштун чакыраңдап. Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп. Аялдар шарактап күлүп, атамдын артынан шылдың сөздөрүн агытып калышты окшойт. Атам болсо өчү канбай дагы бирөөнү издегенсип, сыртта жарданып тургандардын ичин тинтет. Бир маалда агы чыгып чакыраган көздөрүм ага чалдыга түштү эле, тыз коюп дароо үйдү көздөй безип жибердим. Жоош деп коюшат. Атам жоош болбой калсын. Бир ачуусу келгенде өзүнүн дагы, башканын дагы өлөр тирилерине карап койбойт. Бирок ачуусу ырас чанда гана бир кармай турган. Анысы чын. Мен Асия таяк жегениме ызалана, көз жашымды токтото албай келе жатсам, Мунабия алдында экен. Жылаң аяк буттарымдын дабышын укчу да эмес ал. Ошого бел байладым да жүгүрүп баратып этегинен булкуп кеттим анын. Бир кыйын иш кылгандай өтө берип кылчак карасам, атамдан камчы жеген байкуш Мунабия ошондо башын бир жагына армандуу айтып, көз жашы онтала болуп куюлуп, жолду да көрбөй, дабышты да укпай, деле жарык дүйнөнү түк сезбей, өзүнчө бир укмуштай ичи өрттөнгөнсүп, жинди болгон сыяктуу ыргала басып келе атыптыр. Мен таңыркап дагы бир ирет кылчайдым да, андан ары чогойдум. Анткени артта атам чоң арыштап, бизге жете келе аткан экен. Камчысы дагы эле колунда жүрөт. Болду болбоду азыр
Munavияга жетип, аны дал ортого жана бир салат деген болжол мени кылчактата калды. Кандай шабар экен, Munavия анда эмне кылар экен деген балалык ой. Бирок окуя мен күткөндөй кызык болбой калды. Атам Munavияга жете келди да эңкейип бир кыжаалат сөз айткандай болду. Ошентсе да Munavия аны алайган жаштуу көздөр менен жалт бир карап алды да эмнегедир шарт бурулуп, ылдый бедени аралаган жалгыз аяк сокмо жолго өтүп кетти. Мен тейлдейип, дагы эмне болор экен дегенсип токтоп калыпмын. Ошондо атам бир кызыктай буйдала түшүп, алды менен Munavияны көздөй жүткүнө, бирок кайра токтоп, артындагы жарданып турган эл журтту ызалуу карап алды да мени көздөй түз обдулду. Дароо безип жөнөдүм. Үйгө жетип сарайдын түпкүрүндө жашынып турсам, атам дал коронун ортосуна келип теңселип тура калды да, жүрөк түшүм мыкчыгансып, кыйналып, анан бир окумда колундагы табылгы сап, күмүш бели камчысын тизесине эки бөлөк карчы уруп туруп, очокту көздөй ыргытып жиберди. Дагы айтайын, андагы окуя эмнегедир күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ал түгүл ошондон 2 күн өткөндөн кийин апам келип, атамдын жер жеберине жетип, айласын алты кетиргени да көз алдымда эмнегедир. Үй бүлө дегенин адам түшүнүп болбогон бир шумдук дүйнө болот окшобойбу? Аны мен ошол балагат кезимде биринчи жолу өз көзүм менен көргөм. Атам экөөбүз ошентип 2 күн үйдө жалгыз жаттык. Алиги чатактан кийин 2 күн удасы менен апам үйгө келбей койду. Атамдын болсо анын кайда түнөп, эмне кылып жүргөнү менен бир тыйынча иши болбогонсуйт. Өчүп калган көрүгүн кайра тутантып мага бастырып койду да, баякы өмүр бою кыла жүргөн адатынча узанып кирди. 3-чү күн дегенде өңүнөн ачуунун изи кетип, карасам атам баягы эле биз билген унчукпас, жини келбей, өз дүйнөсү өз ичинде жымырылган кадимки жоош узакка айланып калыптыр. Ошондон кийин анан апам акырын жылаа басып келип жүрөт үйгө. А дегенде куроого баш багып кирип, өзүнчө сүйлөнүп, чачылган отундарды жыйып, очокту көздөй ыргытып, атама дароо катыла койбой, мындай сыртарактан улкулдап, анан акыры атам экөөбүз узанып отурган үйгө баш бакты да, алды менен мага бир тийди. Алдагы кебетеңди карачы. Талада калган жетимдей болуп, бас тур, бетиңди башыңды жууп, көйнөгүңдү алмаштырып кий. Ошентип мени сыртка айдаган соң устаканага биротоло кирип, эшикти жаап алып, анан атама чабуулга өттүбейм. Дели көпкө дейри апамдын күңкүлүүнү басылган жок. Бирде ызырынып, бирде бирөөнү туурагансып, акчыланып, анын ортосунда атамды эликтегенсип, кайра бир туруп ызалуу күлкү чыгарып салып, айтор миң бир аракет менен байкуш атамдын мээсин абдан эзгиледи көрүнөт. Бирок байкуш дейин десем атам деле бир үн чыгарып козголуп койбой, балка метилерин бир калыпта чакылдатканын жазбагансыйт. Апамдын деги кимге сүйлөп, ким менен жекелешип жатканы белгисиз. Ошондон улам ыза болгон байкуш апамдын кара жини кармап кетти окшойт. Мен сага бала тууп бергем. 5 баламдан айлан, болбосо алтын сөйкөнү тап. Кайда сөйкө? Же аны тиги жиндиге бергениң жалганбы, я? Жалганбы же? Урушкан сайын атама айтып жүргөн эң негизги дооматына өтүп кетти окшойт. Биз бала болсокта апамдын бул дооматында өзгөчө бир чактан маани бар экенин туюп калар элек. Анткени башка эч бир жемеге чым этип койбогон атам ошол алтын сөйкө дегенди укканда эле каны бир башкача бузулуп кете турганда болду. Колуна эмне тийсе ошон менен апамды көздөй шилтеп калар эле. Мына азырда ошондой болду окшойт. Калыбынан жазбай чыкылдап жаткан балкасынын үнү тып басыла калды да, бир нерсе күп деп аңгыча эле апам будаланып, шашылып эшикке чыга түштү. Оң ийнин сыйпалап, жолугун оңдоп салып, күйөөсү менен сүйлөшөр сөзү ушуну менен бүткөн сыяктуу. Эми белгисиз эле кимдир бирөөгө ал өлүңдү көрөйүндү баары бир бул айылдан сүрүп жоготом деп көп анча чечкиндүү өңдөнбөй, дароо эле азыр эмес, келечекте кыла турган ишин айткансып, үнү бошоңдоп калыптыр. Көрсө ошентип аралдашкандардын аз-аздан ачуусу кетип, анан үй бүлө дегендин оңбогон алдамчы турмушу кайрадан ымалашып алдыны, карылыкты, анан андан аркы көрүнүп турган акыркы чектиги өздөй тымызын жыла берет турбайбы? Жолдун бурулушу ылдамдык менен кошо жүргөн ой санамды бузуп койду. Көрсө биздин үйгө эмерилжү туура көчөгө келип калган экен. Чаржайыт, сабалаган элестер дароо баштан учуп, мен алдыдагы максатымды, атам айта турган кеп сөздөрүмдү жыйынтыктап,
ой чуркатып алгычакты дарбазага жетип келдим. Мотор өчүп машинанын деми сууган арада сыртка чыкпай бир азга сүрдөйм. Мемиреген оор тынчтык бир шекилдүү кооптуу тунчурайт. Апамсыз калган үй эмнегедир бизден алыстай түшкөн сыяктуу сезилет. Балким мында азыр мунабия бардыр. Ошол эле кылып калгандыр. Айнектен биздин көп рамалуу, көк верандалуу, көк дарбазалуу, ар бир тактайга кагылган ири мыгына дере жадыма жат мекен үйүбүздү бир сыйра жүрөгөп кол жуп карап алдым. Көңүлүмдүн тереңинде кайсыдыр бир үмүтүм бүлбүл этип, дагы эле болсо үзүлбөйт. Гүлдүү көйнөгүн, кара маасысын босогодон көрүп калиткадан апам чыга түшчүдөй. Машинадан чыгар менен атамдын устаканасы тараптан угулган чык эткен тааныш үн. Ошону укканда менин баардык сестеген ички сезимдерим, нервтерим бир аз ордуна келе түшкөнсүдө. Демек мени санаркаткан белгисиздиги менен эртеден бери кооптонткон дүйнө жок дегенде жарым жартылай өз ордунда. Салам алейкум, дедим устакананын босогосуна барып. Атам баш көтөрүп менин коопсунган кебетемди көрүп туруп, колумду кысканчакты жым деп уртунан күлгөнсүп койду. Анысы келе бер, эч айыбың жок деген аталык кечирими. Биз жан узактын балдары атабыздын жүзүнөн мындан башка белгинин изин чанда гана бир байкабасак көрчү эмеспиз. Баарыбызды тең ар дайым энебиз жазалап, энебиз кечирим кылчу, энебиз эркелетип талтаңдатчу, чыбык же муштум керек боло калганда аларды да жалгыз гана энебизден алчубуз. Кайда жүрөсүз? Деди атам балкасын камдап алып. Бирок бир азга чаппай туруп, карасам атам эмнегедир көзүмө башкача көрүнүп калыптыр. Кадимки эзелтен берки бир оорусунан айыккан кишидей, иреңинен сарысы кетип, көздөрү нурланып, сакалы кынаптап серпилген, үстү башы таптаза, көз карашында кандайдыр таң калгандык, мен күтпөгөндүк бар. Бирок таарынычтын түк белгиси жок. Ошондон улам мен өзүмдү кайсы бир жаман дилимде бу кишинин баласы эместей сезип кеттим. Көңүлүмдүн тереңинде негедир тырчуу пайда боло түшкөнсүдө. Бирок аны билгизүүгө эч шылтоо жок эле. Ошондуктан кадимки эле сагынып калган баладай атама бүткүл мээримимди төгө элжиредим. Атам дагы ошентсе деп, азыр тура калып, жалына жалбара бетимден өп, көзүмө, колума, ар бир кыймылыма ичи эзиле карап, бир далайга божурап артымдан ээрчип алса деген илгерки балалыктан калган курсалык мени бийлеп турду окшойт. Бирок атам анымды байкаган да жок, эле салган да жок. Ал жанагы адеп келгендеги бойдон эч өзгөрбөй кала берди. Ошондо мен бир чети атама калыстык кылбай, андан маркум апамдын мээримин, сүйүүсүн талап кылып жатканымды, экинчиден бу дүйнөдө эң теңдешсиз энелик мээримден биротоло айрылганды да аныйлап сездим. Көрүктү сагындыңбы? Кана басчы? Деди атам аңгыча мага деген эң кымбат сөзүн эми таап айткандай жымыңдап. Мен плашымды чече салып, кош колдой көрүктү басып кирдим. Жатыркап унут болгон колдорум эки жеңи тери көнөктү ыраты менен баса албай, чалыштай түшүп жатса, атам ошону карап туруп, анан биротоло ичи эзилип жыргап күлдү. Унутуп калыпсың го, деди ал бир аздан кийин такыр кубанычын жашыра албай кыткылыктап. Мен дагы көздөрүмө ысык жаш келип эреркедим атама. Ошондон кийин барбек көздүн ортобуздагы ата балалык мамиле бир аз ымалашты көрүнөт. Тартынбай сүйлөшө баштадык. Ата, бизди күтүп аттыңызбы? Силердин ишиңер кыйын да балам. Бат эле 2 жыл өткөттүр. 2 жыл деген эмне? 2 эле күн. Жалгыз абдан жүдөдүң го ата. Тирүүнүн оокаты эптеп өтө берет балам. Быйыл кышта шаарга барып туруңуз. Атайын ошону сүйлөшөйүн деп келдим. Атама дегенде менин сөзүмдү укпай калган киши болуп, бирок акыры жооп берүү керек эмеспи дегенсип, кабагын саал чытый калды. Айтканым ага жакпаганын дароо сездим. Барат элем, деди бир маалда жоошуган түр менен. Бирок мүмкүн эмес балам. Шаарга жаш кезде барбаган киши зили көнбөйт тура. Кыш туруп жазда кайта келесиз. Элдин ата-энелери бүт эле ошентип жатышат. Атам мен тараптан жагымсыз бир жыт искегенсип, иреңин жука бырыштырды. Билбейм, алар кандай немелер экен. Үй жайын талага таштап.
Үй жайды туугандар карап турат да. Атам баш көтөрүп мени ормойго карап койду. Бул чындап эле мени шаарына чакырып келгенби деген сиген көз караш. Мен анын ошол көз карашын тосуп алып, зарыла жооп күтүп турдум. Атам ойлонуп калгансыды. Мени жайым эле койгула, деди ал бир аздан кийин үнүн экинчи бул айтканын кайталагыс кылып чыгарып. Менден кабатыр болбогула. Сөздүн чынын мен атамды шаарга кетишке бат эле көндүрөм го дегем. Кыштын күнү жылуу үй, жумшак төшөк десе ким эле кача коймок. Бирок байкап көрсөм, атам мага көнчүдөй эмес. Шаар жөнүндө дагы бир ирет айтайын десем, ал кадимкидей ормоңдоп, балкасынын сабын ачуу менен дөшүгө кагып алды. Мен да тырчыдым. 40ка чыгып буурул чач болгон мени атам баягы эле илгеркидей баласын татып, сөзүмө кулак туруп бир аз абайлап көрөйүнчү деген оюнда да жок. Мен ачуу менен көөрүктү күш эткизе, көмүрдүн күлүн сапырам, атам болсо сааттай болуп кайдан келип калдың дегенсип мени териси сүйбөйт. Мойнун ары көздөй бурат. Экөөбүз сүйлөшпөй калдык. Биз ошентип жактырышпай турган чакты калитка кыйч этип ажыке жеңем корого кирип калды. Атамдын ортончу инисинин аялы. Жеңем кире сала эле чоң уйдун астын шыпырып, казан аякты калдыратып, кадим өз үйүндө жүргөндөй. Саламатсызбы жеңе десем, адам караңга түгүн, сен белең, ана мен келдим деп койбойсуңбу деп, кадимки мага тааныш балбан кыялы менен тосуп, энемдин салтын жазбай, башымдан суу тегеретип ыргытып, алды менен эч сыр берген эмес. Жеңеме мен да сүйүндүм. Биз жокто атамды жалгыз бозортпой, үй оокатын колдон алып, аны тигинтип таптаза кийинтип, өңүнөн азбай тың турганына ушул ажыке жеңем себепкер эмеспи дегенчелик ал кишиге туугандык сезимим өзгөчө козголуп ыраазымын. Анын үстүнө чоң үйгө кирсем, бөлмөлөрдүн баарысы тең жаркырап таптаза, ар бир буюм баягы апам бардагыдай, ал түгүл андан да иреттүү, ордордон да карападагы гүлдөргө суу коюлуп, китеп текчелердин чаңы сүрүлүү, айтор бардыгы жайында. Көңүлүң ачылат үйгө кирсең. Мен ажыке жеңеме атайлап рахмат айткым келип, бирок кыргыздарга антсең тууган ичинде жакшылыкты эсептегенде ойлоп, тарынарын ойлоп, болгону жеңеме эзиле карап, ичим жылыгандан жылый берди. Бирок ошондон көп өтпөй, үшөөбүздүн ортобузда мен түшүнбөгөн кызык окуялар башталып, акыр аягы чыр-чатак менен бүтсө болобу. Кептин баары ажыке жеңем самоор коюп, бизге түшкү чай берем дегенден башталды окшойт. Жеңем самоор коем деп балпактай кетти да, бирок керектүү идиштерди таппайт, же ширеңкесин таппайт. Экөөбүз эптеп жүрүп самоор тапсак, эми отуну кайда, суусу кайда болуп убарабыз. Шкафтар, сандыктар бая апам бардагыдан өзгөрүп, тамак аштын турган орду таптакыр алмашылып кеттир. Биз антип убара болуп жатсак, атамдын негедир сиркеси суу көтөрбөй, уламдан улам түнөрө берди. Отуруу ордунан тура кетип, этек жеңин кагып силкип, ажыке жеңемдин басып турганынанбы, сүйлөгөн сөзүнөбү, жыгылган ишинеби айтор баарын эле итатай тутулат. Мен атамдын мындай жеңил кыялын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Кирин жууп, ашын жасап жүргөн жеңеме мынчалык неге өтүрөңдөйт деген ойдо мен ого бетер жактырбай улам алайып карап калып жаттым аны. Бирок анткенимди эсепке да алган жок. Барган сайын кыжыры кайнап туттугуп, экөөбүздү тең өзгөчө ажыке жеңемди көрөйүн деген көзү жок атамдын. Бир окумда ажыке жеңем чай издеп шкафты аңтарып калды. Же каргыш тийген чайы табылбайт, же жеңем издегенин койбойт. Кебетесине карасам, ушул үйгө далайдан бери кирген сыягы жок жеңемдин. Менин эсиме муна бия кайрадан кылт этиштү. Жеңем эме эле ошол жасап жүрсө керек бул үйдөгү оокатты. Же балким андай эместир. Чайыңызды кайда койчу элеңиз? Дедим ажыке жеңеме ачуум келе түшүп. Жеңем суроомо жооп бербестен, суурмалардын улам бирин чаңызгытып аңтара берди. Баарынан кызыгы анында атамдан бетер ачуусу келип, өңү кара көк тартып калыптыр. Улам ылдый түшкөн жолугун улам кулагынан арта салып, бир нерселерди кыжырланып күңкүлдөйт. Кебетеси дал атамдын өзүнө акарат кылып жаткандай. Чайыңа ыраазымын, келин бала, тим эле койчу, деп жиберди бир малда атам анын ошол күңкүлдөгөнүнө чыдабай. Менин шаштым кете түштү. Карыя киши да ушунча орой сүйлөчү эле жарыктык. Жеңем бечарадай эмне күнөө, чай кайнатып бергени жаткан жазыгыбы?
Adegende ушундай ойлогон мен жеңемди мына азыр булкуна туруп, үйүңгөздө жөнөйт экен деп чочугам. Бирок ал эмнегедир антпеди. Антмек түгүл мурдагыдан бир аз өзгөргөн түрү жок. Эч нерсе укпаган киши издеген чайын издеп, баягы эле кимгедир гыжырданып тилденет. Анткен сайын атамдын каары бетине чыгып, акыры жеңемди үйдөн кууп чыкчуудай туталанды. Мага чай бербей уу берчи, уу бер деп ал боюн токтото албай калчылдап. Жеңем болсо дали атамдан бир сөз укпаган киши. Мен ошого укмуштай таңыркадым. Бул эмне деген окуя? Кимисине болушуп, кимисине эмне сөз айтарымды билбейм. Жеңеме жан тартайын десем, анын дал өзүндө мен билбеген бир сыр бардай. Болбосо атамдын тигинтип куйкурганына бир кайрылып жооп кылбайт беле. Балким жеңемде бир ажайып күнөө барбы дейм. Бирок ал эмне деген күнөө болмок. Айтыр улам барган сайын экөөнүн ортосуна кирише албай четте калдым. Баарыдан ичим күйгөнү, атам мени бүгүнкү келгениме, жанында турганыма эч бир көңүл бурбай, мени келдиби жокпу дебей, кандайдыр жашыруун турмушу менен, мага белгисиз өз санасы менен алек болсо, ошол себептен келинин эч уялбай араздашып, ага кыйкырып орой сүйлөп, мындайча айтканда ажыке жеңемдин жакшылыгына жамандык менен жооп кылып жатканы болду. Эмне себептен мындай болот? Эмне себептен илгертен жоош узак аталган бир мүнөздү түнт киши мынтип бир жылга айланбай кыялы кескин өзгөрүп адам тааныгы сабалга келет? Мен чын эле эч нерсе түшүнө албай капа болуп турдум эле. Аңгыча атамдын бир отоло каны бузулду бейм, эмне кылып, эмне коюп жатканын өзү билбей, калч этип тура калды да, жеңем жаңы эле сырттан алып келген самоорду кайнаган суупусу менен көтөрүп туруп, эшиктен ары шилтеп жиберди. Мен чай ичпейм. Мага баарыңар чогулуп келип уу бергиле. уу керек мага, деди анан 2-3 сапар каргылдана кыйкырып. Андан соң төркү үйгө өттү дагы эшикти тарс жаап алды. Жеңемдин өңү да өзгөрүлгөн жок, кыймылы да шашылбады. Сырт кейпине караганда ал эрке баласы чатак салып тайраңдап жаткан эне сыяктуу, адепсиз Жубарымбектин качан басыларын күтүп турган сыяктуу. Бул эмне деген спектаклиңер? Дедим мен жеңемдин ошол кебетесин ачуум келе, шаардыкча жаргөнү менен. Ансем, кап сен чай ичсең болбойт беле? Жолдон келбедиңби? Дейт ажыке жеңем менин суроомду кеп ордуна көрбөй өзүнчө кобуранып. Жо, бул эмне деген мамилеңер? Түшүндүрүп бергилечи, дедим мен жада калса, бул аялга да сөзүм өтпөй турганына ызалана титиреп. Ошондо жеңем мага таң калгансып, бир чети ишенбегендей кыйгач карап турду да, жүрчү буяка дегенсип эшикти жаап сыртка чыкты. Сени ол 40ка чыккан киши дейт. Эмне үчүн менден сурайсың атаңдын акыбалын, ия? Деди ал, эки колун бооруна ала, кадимки ажаан катындай сурдана түшүп. Мен эмне айтарымды билбей калдым. Эмне үчүн силер шаардагы энтелеген сөрөйлөр бир келип атаңардын ал жайын сурап койбойсуңар? Же кичинесиңерби? Же силерге атанын кереги жокпу? Улуусу сен 40ка келдиң, кичүүнүң 30да, ортодогу кыздарыңар болсо үчөө тең килеңдеп 3 күйөнү мойнуна минип жүрүшөт. А бул жакта жалгыз атаңар бир мастанга апаңардын акча ишебин тебелетип, салтта жок жосунду кылып отурат. Бейиши болгон жеңем тим эле көрүндө ала салып аткандыр. Ал энеңдин өлөрдү айтып кеткен керези бар, билесиңби? Мен билбейм дегендей делдей турдум окшойт. Жеңем дароо эле сөзүн улай берди. Ушул шеги жок салбар мында бияга 10 түтүн танай уулунун бирөөнүн босогосун аттата көрбөгүлө деген болчу. Апаң маркум өлүп бара жатып, жарыктык акем ошону өз кулагы менен угуп турду эле. Бирок тигиле азезил катын анын оюна койбой башын тегеретип атпайбы? Атаңдын башы тегеренип калганын көргөн жоксуңбу же? Мен ажыке жеңемдин туроосуна жооп бере албай, атаганат. Тигил бардачоктогу ачук катты сиз жазган турбайсызбы жеңе? Деп телмирип, бир эле учурда башыма ушунча көп күтүлбөгөн ойлор келгендиктен тилим буулуп, эсим кетип турду. Жеңем болсо мени доолдойгон сырт кебетеме ичинен кыжыры келе сөздөрүн ого бетер ачууланта, менин намысыма тийгендей кылып, тигил Молдавия деген аялга жалымды козгогудай аракет менен улантып жатты. Биз Тынайдын келиндери, маркум энеңдин керези деп атаңа жаман көрүнүп жүрөбүз. А силер болсо ар намыс менен ишиңер жок. Эми мына сен келипсиң. Атаңды тигил жиндиңден ажыратып, шаарга алып кет. Болбосо акемди көкмей кылат ал. Ансыз деле жетишип калды, көрдүң го өзүң. Мен ичимден, да көрдүм деп
жеңемдин дал ушул сөзүнө аргасынан макул болгонсудум. Ошонумду кыйды жеңем көзүмдөн сезе койду окшойт. Дароо мага ыктай калып, добушун эми мага толук ишенген кишидей шыбыш аралаш чыгара баштады. Алып кет атаңды, деди ал дагы бир жолу мен эмне кылышым керек экенин дааналап. Болбосо биз такыр ээ боло албай калдык. Күндүзгө макул кайтарабыз. Мунавия Шүмшүктү бул жакка жакын жолотпойбуз. Ал өлүңдү көрөм болсо түн ичинде келип, атаңдын үстүнө кирип алып атпайбы? Таң кулан өг атканда кайра кетип калат экен. О, бети жок шерменде десе. Карып кемпир болгондо ошого кантип барат уялбай. Акемдики эмне мейли дечи. Эркек эмеспи? Атигил бейбактын кылганын айтпайсыңбы? Алигиси не вак мүйүз болгонуна карабай бет бактанып жүргөнүн. Ажыке жеңем кызылыгы менен мага ашыгыраак сөз айтып алганына оңтойсуз жылмая калып анан шыбырады. Акемдики деле шермендешилик эмеспи? Бул жагынан ал кишиде түк уят калбай калды. Ажыке жеңемди мени өз киши катары көрүп, ачык айткан сөздөрүнө жооп бере албай турдум дагы эле. Сүйлөгө эч мүмкүн эмес. Көңүлүм ушунчалык дүрбөлөңдөп, чаташып калгандыктан азыр дароо машинага отуруп ээн жака жүрүп кетким келди. Бирок антүгө чамам жетпей атат. Асылбек байкем үйдөбү? Дедим мен жеңемден башка дагы бирөө менен бул туурасында тезирээк сүйлөшкүм келди. Антпесем тамыры те алыстан бери зилдеп келаткан бул Мунавия менен атамдын ортосундагы мамилени мен түшүнө ала турган эмесмин. Үйдө болбогон эмне? Өзүң билесиң да байкеңди. Ажыке жеңем капкагы бир жерде, өзү бир жерде тоголонуп жаткан саморду чогултуп алып, оозгу үйгө киргизип койду. Асылбек байкемдикине жеткиче бир нерсеге ичимден катуу таңыркап келе жаттым. Улам демитип сүйлөгөн сайын, улам Мунавиянын жер жеберине жетип жектеген сайын, Ажыке жеңемдин бардык айткан сөздөрүнөн, ой пикиринен, турган турпатынан маркум апамдын типтирүү элесин даана көрүп келетам. Таң каларлык окшоштук, таң каларлык бирин-бири кайталуу, тим эле атайлап жасап койгондой. Маркум апам өзүнүн бар болгон ички дүйнөсүн, көз карашын, ой пикирин Ажыке жеңеме аманат кылып берип кеткен сыяктуу. Же балким аялдардын баарысы эле окшош болобу, же болбосо апам айткандай биздин Танай тукумунун аялдары окшошпу? Айтор Мунавия дегенде менин апа жеңелеримдин баарысы бир ооз, бир дем, бир көз. Мен түшүнүгүмдө маркум апам абысындардын ичинде өзүнүн ашкере тууганчыл, боорчулугу менен кадырлуу эле. Анын үстүнө беттегенин бербеген кызыл кандуу, кыялы башкалардан өзгөчөлөнүп, атамдын жооштугунан улам көп убактарда эркектердин арасындагы кеп сөзгө өзү аралашып, тууган урук ичиндеги расмустарды өзү эле биле берчү. Ошондон улам ал кишинин калган бардык абысындарына таасири күч болгонбу? Же кептин баарысы жанагы керез кылып айтып кеткен бечара апамдын аманат сөзүндөбү? Баса ал керезди бузуп койгон атамды эмне кылуу керек эми? Мен ушуга түшүнбөдүм баарынан да. Керез деген жекеле биздин элде эмес, дүйнөнүн бардык элдеринде ыйык деп бийик тутула турган руханий милдет. Менимче аны бузган, же аткарбай койгон адам али болбосо керек. Эгер андайлар чыккан болсо элден элге, укумдан тукумга сөз кылат эле го. Мен мисалы андайды угуп көргөн эмеспин. Эл эмне дейт буга? Ошон үчүн атамдын кылганын кандай деп айтууга болот? Эл эмне дейт буга? Балким эл журт эмдигече өз өкүмүн чыгарып койгондур. Ажыке жеңем аны биле электир дейм. Балким Асылбек байкемден угармын ал жөнүндө. Байкем адатынча чот кагып отуруп чарчаса керек. Керебетке жан эле кыйшайган түрү бар. Мен ассаламу алейкум дегенде эле лып ордунан тура келди. Уктаган деле кебетеси жок. Ашказаныңыз кандай? Дедим бир аз жайланышкан соң. Байкем адатынча ашказандагы жарасынын тушун алаканы менен аяр басып, башын ийкеп койду. Бир топ жыл райондук кызматтарда жүрүп, анан эмнедендир сынып келип, Адырайылда бухгалтер. Бир кезде элге журтка эстүү, азамат, иштерман атанган Байкуш байкем кийин оорулуу болуп, бирок ага карабай арактан кези келгенде тартынбай согуп жүрүп жаралуу болду. Арыктап кетти. Азыр араң эле сүлдөрү бар. Ошентке менен айыл ичиндеги эстүү баштуу дегендердин эсебинен чыгып кеткен жок. Бирок балким дайыма жаны кейип жүргөндүктөнбү, адамды көп кыртышы сүйө бербей, аз сүйлөчү болуп калган кийинки жылдары. Мен оңутун келтирип туруп, ири алды менен Асылбек байкемден
Munabia tuuralı suradım. Özünçe жүрgөн bir beçarada. Özüň dele bilesiň da, dep ireňin жерден албай oturup жооп berdi agam. Anın gebetesine jana joğuna karaganda, dele ajike jeňem erteden beri jagyn janyp gaşagan Munabiyanın kılmışlarının biri joktoy. Aslybek baykeme göp içine berbegensip kaldym emnegedir. Ahırı jüregimde öýgen eň orçundu surony berdim. Jaýyna getken kişinin gerezini atkarbagandygy üçin sizden jan uzak agaňyzdy emne jazaga buyruğuz gerek. Al emne gerez eken, dedi baykem hiç nerse bilbegen kişidey. Munabia tuuralı. Dedi baykem betlerin miň bir ışkıla jılmayıp. Anı janagy oň bolan jeňeň aýtsa gerek. Jok, apamdyn oşetkeni çymby? Dedim men kızulana. Bilbeýim, aýtsa aýtgandyr. Bar özele üýge girip çykyp jürdük jeňemelerde. Balkim gelinderine birdeme degen çıgar. Aýgar aýtkany çym bolsa, atam nemne kılabys? Baykem jerden başyna albay kıt güldü. Hem ne kılmak eleň? Dargasabızby? Aýtyş gerek-de. Aýtkanda emne? Söz degen söz da. Emne üçin söz degen söz? Barlap aýtyş gerek-de. Kızık ekensiň. Emne üçin kızık eken? Marhum apaň tiri çagында 20 jyl garmaş tıybagan ataňdy. Emigim tıyat. Men şaldaýyp kaldym. Demek Aslybek baykemde bul işti jaýyna koygan eken de. Bardan da 20 jyl degeniň gara. Demek atamyň okuýasy ilgerteden beri ele büt elge daýyn iş turbaýby? Emne üçin bizge, baldaryna, bugaýçaýyn bir tuğanymyz oz açyp aýtyp goýboýdy? Kızık. Sen özüň dele bilesiň da. Baykem meniň oýumdy taap oturganday kowrap koydu. Biz gaýdan biletelek? Aýtyp goýboýsyňarby? Dedim men çynynda ele ızalanyp. Kanty bilbeýsiňer. Emne asmandan düşdüňerbi? Apam barda dala ile çatak bolça emes bile. Birok düşünçe emesmiz. Anda özüňerden görgüle. Düşünüp jüriş gerek munday nerselerdi. Eldin barysy düşüngön nerseni siler emne üçin düşünbeýsiňer? Baykemniň gabagy tırşa düşdü. Dagy süýlesem dagy güçöp, kayra özümdi günölöy turganyny sezdim da sırtka çygyp ketdim. Hattiň dep baratdym. Agama жооп kılıp aýta turgan başka söz taba albay, ızalanyp, tutalanyp. Bilem uşunu. Kimdir biröm aga sözsüz üçün dep güne goýup aýtaryn kandaýdyr bir tuňguýuk sezimlerim menen murda ele tuýup jürçümün. Oşonu muna hazır Aslybek baykem aýtdy. Oroy aýtdy. Göňülümde orta aýtdy. Birok emne üçin meni aýap, jondotup, çyn ele atamdan bul okuýasyny bilbegen kişi gatary görüp, azyrak jymsaldatyp goýbady deseň? Attiň tuğan içindeki adamgerçilik degen azaýganby? Men ilki basyp, maşinemdin janyna araň jetdim. Kaş garaýyp aýlana görünbey kalgan eken. Göküregim tarnyşga tolup aşyp, andan da emne kılarymdy bilbey gelip, aldynky orundukdy artka çykdym da, darmansyz boýumdy taşladym. Atama girip barıp çaң salsam dep, bir niyetim azgırgansıyt. Ekinci bir göňülüm bolsa andan çoçulayt, aýbygat. Antkeni men azyr özümdin iki adamdyn ortasyndagy 20 jyldyk okuýaga garaganda alsyz ekenimdi sezip jatam. Oşol 20 jyl degen möhnötüň aldynda al tügül o düýne getken adamdyň gerezi de alsyz, güçsüz bolup kalganyna bir çeti hiç işen albay, kayra turup işenige argasy bolgonyma ızalanyp, bulugup, birok bardan gokuyu bul işke karşı turuga argasız ekenimdi sezip jattım. Atamda bugünkü kıyal jorugunun aldında men hiç nersege arzubagan bir gölökö ekenimdi düşündüm. Oşol alsızlığımdan yüregim düşüp korkup duram. Atama hiç söz aytuga kudretim jetpesin. Jetse de al sözümdü bari bir aýtpasymdy sezip jatam özüm. Eger bayağı menin murdaga joş uzak atam bolsa ugar bele kim bilet. Azyr bolsa bul jan uzak degen adam maga ögöy kişi syýakty bolup kalypdyr. Azyr al jumurtkasyn başka uyaga salyp berip, uçup ketken kanattuga okşoy düşkön şekildi. Anın göňüli bizni taştap başka jaga uçup ketkenbeyim. Uşunu nebak sezgen Aslybek baykemden aýtgan sözü tigil bolup jatkan çıgar. Andan başka çarası kalbasa gerek. Attiň başka argasy kalbasa gerek baykemdin. Atamdan uşul ahvalga jetkeniň gözüň görbey ertere ölüp tыңganyň da jakşy bolgan eken apake. Maşinada jatkan meniň yüregim syzdap, atam menen Munabiýanyň ortasyn
Көп жылдар tutaştırıp kelgen gargaşalı bir sezim, ajike jеңем ekөөбүздүн ак тилек, ак оюбузду басмырлап, шылдың кыла үстүбүздөн тебелеп өтүп кетип жаткансыды. Ушул эч нерсени тоготпос ырайымсыз сезим керез деген ыйык милдетти, элдин түпкүлүктүү рух салтын сындырып, келекелеп жаткансыды. Аттиң-ай, кандай айла кылсак болот? Жок дегенде керез дегенде коргоп калсак болбойт беле? Мейли, атам өз абирин өзү сактабаса, мага да кереги жок ал абирдин. Бирок адамдын улуу салтын сактап калыш милдетин эмне кылабыз? Эмне кылабыз дейм ата? Башкасын койсом да, мен атама ушуну айтууга акым бар экенин ойлоп бел байладым. Азыр туруп барып кыйкырсам, ал өтө турган сөзүм бар сага ата. Үстүмдөгү былк эттирбей муунтуп жаткан жүгүм бир аз жеңилдегенсип, ордумдан тура баштадым. Аңгыча биздин үйдүн эшиги ачылып, атам сыртка чыгып келе жатканы угулуп калды. Түн абдан эле коюлуп калган экен. Машинадан чыкпай айырылап отура тургум келди. Атам мени издер бекен деген ойго кеттим окшойт. Аңгыча атам калиткадан чыкты да, түз басып, жанымдан дабышсыз өтүп кетти. Эч токтолгон жок. Ошондон улам мен дароо түшүндүм. Анын кайда жөнөгөнүн. Артынан аңдып баскым келди. Бирок эшикти ачсам, дабыш чыгып калат эле. Ошон үчүн караңгыда көз тигилтип атамдын каранын болголоп карап турдум. Кантсе да Мунавияныкына жөнөдү болуш керек. Мейли дедим ичимде. Кайра жакшы болот. Көрсө атам Мунавияныкына кетпейли аны тосуп чыккан экен. Менден алыс узай электе ал бирөөнө жолуккандай болду. Күбүр-шыбыр сөздөр чыгып, экөө чогуу туруп калышты. Атам тиги аялды үйгө жүргүн деп жаткансыйт. Аял болсо макул эместей. Кыязы менин машинем ага агарып даана көрүнүп турду окшойт. Аңгыча болбой үй жактан күйүп-ышып, ажике жеңем жетип келгени. Көрдүңбү кичине бала? Айтпадым беле? Момутип түн ичинде да биздин тынчыбызды алат тигил. Уят сыйттан эчтеме жок. Хай Мунавия, могул баладан уялсаң боло жок дегенде. Мен машинеден атып чыгып, ажике жеңемди дароо колдон алдым. Бирок анын үнүн басууга үлгүргөнүм жок. Аңгыча Мунавия дароо кетип калды да, атам жалгыз бизди көздөй дабышсыз жылып келе жатат. Оюма ар нерсе келе түштү. Күндүзгү чатак уланбаса экен деп кыпылдадым. Мындай учурда ажике жеңем унчукпай калыштын ордуна кайра биздин короого киргени жүрөт эдиреңдеп. Жеңе, үйгө бара бериңизчи дедим мен аны колдон ала токтотуп. Кыязы ал таңыркап калды окшойт. Демек атамдан коркуу деген анда ойда жок. А бирок бүгүнкү самоорду ыргыткандай кылса, атам бирөөгө зыян кылып коюшу мүмкүн да. Нерв дегенден анда эчтеме калган эмес көрүнөт. Бирок ал кечке үйдө жалгыз жатып, бул маалда жоошуп калган бейим колтугуна агарган чүпүрөктөрдү кыстарган тейде жаныма келди да, конуп кетесиңби деп сурады менден. Менин жообумду уккандан кийин ал жеңеме эч көңүл бурбастан үйгө кирип кетип чырак күйгүздү. Колтугундагы жуулуп үтүктөлгөн сүлгү, суу жоолук, дасторкондор экен. Ал дагы жеңеңди жууп кой десем бир жумадан бери кулагына кирбейт, деди атам мага арызданган тейде, колундагы чүпүрөктөрдү көрсөтүп. Мен ажике жеңемди карасам, ал баягы эшикке ыргыган самоорду кайра койгону камырып жүргөн экен. Атамдын арызын тыңшап да койгон жок. Тамак ичилип бүтүп, ажике жеңем кеткенден кийин атам керебеттен өз төшөгүнө өзү салууга киришти. Кыргыз айылдагы эң бир ылайыксыз осол көрүнүш ошол болсо керек. Аялсыз бой калган карыя киши жууркан төшөгүнүн оңун келтире албай, көпкө дейре каржаңдап атса, же өңү табылбайт будаланган жууркандарынын, же ал мусапырга жардам берген киши жок. Жатып, укта, деди атам, тигил ички бөлмөнү көздөй ээк шилтеп. Башка сөз сүйлөшкүсү жок. Ошондон улам мен айтууга камдап алган сөздөрүм талаада каларын сезип жаттым. Апам эмне деген керез айтты эле? Эмне кыласың? Тимеле угуп алайын дедим. Атам там жака бет буруп кымтыланып алды да, саамга дере унчукпай калып, анан үздүк создук күңкүлдөй кетти. Бир топ эле сөз айтты байкуш. Астыма ички үйдөгү чоң килемди салып, үстүмө парча жапкыла деди. Көргө сөгүм киргенче элге арак берилбесин деди. Анан дагы кыркым өткүчө балдарым менен чалым таяк таянып турсун. Келиндер кошогун токтотпосун деди. Мен жүрөгүм зырп этип,
Apamды койгондон 3 күн өткөндөн кийин шаарга ишиме шашып кеткенимди эстеп өттүм. Байкуш апама таңыркадым. Эмне үчүн ошолордун баарысын айтты экен деп. Бирок керез дегенде абу деп тескеп отурбайт дечи. Ата, дедим мен анын жанына барып. Анан эмне үчүн бизди 40-на чейин калгыла, энеңердин сөзү ушундай деп калтырган жоксуңар? Атам башын буруп, мени оормой карап койду. Силер калат белеңер. Калыш керек эле да. Өкмөт уруксат бере ошого? Аны көрүшөт элек. Бербейт. Элдин баары 40 күндөн өлүккөм жүрүп алса, ишти ким иштейт? Ал сиздин жумушуңуз эмес да. Бар, жат, укта. Мунавия тууралуу апам эмне деди эле? Уккан эмесмин. Кантип уккан жоксуз? Эл айтып атпайбы? Эл айткан жери жок. Уктачы. Качпаңыз ата. Биз сүйлөшүүбүз керек. Атам үнсүз жатып калды. Мен жанында тура бердим. Жарыкты өчүр, деди атам. Мен өчүрбөй тура бердим. Көпкө турдум. Акыры жооп берерсиң деп мелтейип турам ичимде. Бирок атам да көгөрүп жата берди. Таптакыр козголбойт. Мен мурдумду шуу тартып, тамагымды катуу жасап оройлоно баштадым. Кыжырынын келгенин атама сездирип жатам. Ошентсем бир малда атам секин ордунан тура баштады. Сен эмне? Мени тергегени келдиңби? Деди керебетке отургандан кийин башы калч этип. Баары бүтүп, эми сен калдыңбы? Мени эмнеге жайыма койбойсуңар, ия? Мен өлүп берсем жаныңар тынабы? Апамдын керезин айтып атпаймбы? Дедим мен тайсалдай түшкөндү билгизбей. Апаң андай сөз айткан эмес. Калп, ажыке жеңиңдин чыгарганы. Атам дегенде үнү каргылданта каттуу бакырып алып, кайра ошол замат ыйламсырап, доошу чыкпай калды. Мен атамды аяп кеттим. Бирок апам үчүн деген боор толгом дагы да күчтүүлүк кылып. Айтпаса да апамдын каалаганы ошол ажыке жеңем айткандай болчу. Сиз аны аткарышыңыз керек, дептирмин. Ошентсем атам жаштуу көзү менен мени бир укмуштай кыжаалат карап алды. Анда мен да өлөйүн. Антпесем силер өңдөнгөн кеңкелестер. Тирүү кишинин каалаганы менен эсептешпейт турбайбы? Өлөйүн анда. Башка арга кылган жок деп караган экен ошондо көрсө байкуш атам. Мен аны кайдан түшүнөйүн? Түшүнмөк тургай атамдын ошондо башы шылкыйып, мага үн ката албай калганынан маашыр боло. Жеңишке жеткен кишиче эртеси шаарды көздөй машинаны учуруп көңүлдүү кеткем. Туура 3 күндөн кийин баарыбыз тең телеграмма алдык. Келсек небак боз үй тигилип, атам байкуш көк беденин үстүндө муздакта жалаңкат шешепке оролуп жатыптыр. Биз баргандан кийин айылдагы жаңы салт боюнча бош керебетти үйдүн ортосуна чыгарып, сөөктүн бетин ачып, үстүн кара тукаба менен жаап коюшту. Ыйлай басылып, элге аралаша баштаганыбызда мен биздин ага туугандардын кебетесинен билдим бирөөнүн азага келбей жатканын. Көрсө ал Мунабия экен. Коорашкандардын сөздөрүнөн байкасам, анын азага келишине ажыке жеңем баш болгон апамдын бүт абысындары каршы чыгып, эркектер болсо Мунабия келбесе болбойт деп эки ача пикир айтып жатышкан көрүнөт. Мага баары бир өңдөндү. Келсе келсин, келбесе койсун, андан эми эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Бирок ажыке жеңемдер каршы болуп жаткандан кийин аны келтирип, чатакты кайрадан ырыбатуу эмне кылат дейм ичимде. Аңгычакты бирөө келип, мени конокбай абамдар чакырып атат тигинде деп, сакалдуулардын ичине чакырып барды. Биздин үйдүн төркү бөлмөсүндө отурушкан экен. Келе койса дагы. Ыйлап богоңду чыгардыңбы биртике? Ыйлагын ошентип. Атаңа канча ыйласаң, саада кийин балдарың ошончо ыйлайт, деди конокбай абышка менин колдорумду сылагылап, жүзүнөн мээрим чачыратып. Анан ал мени чакырткандагы максатын айтты. Ошкы иши жок, өйдө ылдый жок турмуш болбойт, такен айланайын. Баарыбыздын тең эле өмүрүбүз ошондой. Бир кылка ак же бир кылка кара жашаган адам болбойт. Сени биз эстүү деп, чоң азамат болду деп кеңешке чакырып турабыз. Атаң маркум өлөрүндө бир сөз айтып кетти. Ошону аткарбасак болбогон турат. Мен айта бериңиз деп башымды жерден албай сөз аягын күттүм. Мунабияны сөгүмө кое бергиле. Кара кийип башымда отурсун деп атаң. Менин көздөрүм ымыр-чымыр болуп кетти.
Дагы айтайын, Мунавиянын келип келбеши мага бар бир эле. Бирок атам байкуштун керези мага катуу тийди. Маркумдун эң акыркы жолку мени жек көрүүсү, ошондогу жаш аралаш кыпкызыл болгон көзү менен мени акыркы жолу карашы ок болуп келип, жүрөгүмө кадала түшкөндөй алсырадым. Бүк түшүп отурган бойдон Конокбай карыянын алдынан козголгонум жок. «Ай, Сандырак, бери кирчи», деп ал сырттан башпактаган балдардын бирин чакырып алды. «Азыр ылдый Мунавияныкына тызылдап барып, Жанузак атам өлөрүндө сизди азама келсин деп керези айтыптыр деген. Түшүндүңбү? Башка сөз айтпагын. Калганын ал өзү билсин». Албетте, өзү билсин. Бирөөз эле айтып коюу керек мындайда. Парздын иши деген ошондой болот, деп жанында отургандар Конокбайды колдошту. «Өй, Сандырак, баягы жомоктогу Сандыракча, жеткиче айтар сөзүңдү тескери буруп алып жүрбө. Эсиңе бекем түйүп ал», деп дагы бирөө тыңсына кеткенде отургандардын баары жайма-жай күлүп калышты. Көрсө Конокбайдын милдети мага ушул сөздү бир ооз гана кулак какты кылып коюш, а макулдугумдун эч зарылчылыгы жок экен. Ошону менен өлүк узаткан, аза күткөн Танай уулунун улуу кичүүсү, аял эркеги эми Мунавиянын келер келбесин, келсе кантип эмне болуп келерин күтүп калгансыды. Убакыт өтүп жатат. Мунавияга атайын кабар айтылды дегенди бир маалда ажыке жеңем угуп калган экен, кошогун дароо токтотуп, сустая сыртка чыкты да, эч тайманбастан туруп, Конокбай карыянын кылган ишине ачык эле акарат айтты шакылдап. «Ал эмнеси экен? Сакалдуу киши да ушуну кылабы? Андай калышчыл неме болсо, Шааркан жеңемдин керезин эмне аткарам деп жулунбайт? Же катындын керези эмес бекен? Көрсөң ой булардын өз билгендерин жасап». «Жеңеңдин керезин сен аткардыңбы, ай ажыке? Жанузак тирүүсүндө Мунавияны бул үйгө жолоткон жоксуң. Жолоткон жоксуңбу? Эми өлгөндө эмне кыласың анын алдын тороп?» Эркектердин кимдир бири ошентти эле ажыке жеңем душманын эми даана көрө койгон кишидей алигинин жанына тез-тез басып барып жулкуна кетти. «Келбейт Мунавия. Эмне жолу бар экен бирөөнүн эринин каршысына келип кара кийип отургандай. Ага таңсып болуп турсаңар, намысы жок Танайдын эркектери чогусу менен барып үйүнө кирип алгыла». Менин туугандарымдын бир дары сандарын чаап күлүп калдышты. Бир дары ажыке жеңемдин сөзүн жактырышкан жок окшойт. Иреңдерин тырыштырып тескери карашты. Бирок бири да сөз кайрып айткан жок. Ошондон улам ажыке жеңем биздин көчөнүн аялдарынын ичинен апамдын ордун баскан билерманы, мыктысы болуп калганын түшүнүшкө болот эле. Түшкө жакын азаа келген кишилер короого батпай бытырап, топтоо менен көчөгө чыгып, калгандары бактын ичиндеги жыгач таштын үстүнө каратаандай конуп отурушкан. Улам бир жаңы киши унчугуп келген сайын бул үйдөгү аялдар аркы терки үн созуп калышат. Бир маалда чыны чайнек көтөрүп, ары бери чуркаган сырттагы келиндер күбүр шыбыр боло токтой калып, жол карай башташты. «Кел атат» деген үндөр тигинден мындан угулат. Мунавия биздин үйдү көздөй келатканын уккан соң, тигинде мында жан баштап жаткан эркектер да сөздөрүн токтотуп, баштарын соксойтуп, алда эмне болор экен деген шойкомдо делдейип калышты. Мунавиянын келиши ушул азыр жарданып тургандардын ар кимисине өзүнчө, бирине намыс, бирине уят, бирине ачуу, бирине таба, бирине күлкү, а бирине болсо тим эле караандай кызык болуп турду бейм. Жеке мен өзүм кантеримди билбей, сөздүн чыны мына бул жогоруда санаган сезим туюмдарымдын баардыгы бирдей чогулуп келип, бир убакта көңүлүмө жыйылып алган сыяктуу, апкарып да, чаташып да, бир чети чатак чыгып кетпегей эле деген ойдо кооптонуп турдум. Эмнегедир дал ушул тушта шамалы жок, уйгу туйгусу жок, тыптынч мемиреп туруп эле асмандан аппак болуп кебес кар жай баштады. Кара жердин бети агаргандан агарып, биз дем алган аба улам тунуп, тазарып, дене боюбуз кадим салкын сууга чайкагандай таап-таза. Мунавия боюна жараштыра узун этектүү чымкый кара көйнөк кийип, чачылуу кара шалы жоолукту башына шалкы салынып, ээн жолдун дал ортосу менен төп-түз басып жалгыз келаткан экен. Жарданган эл бала бакыры аралаша, сөөк жаткан боз үйдүн эшигинен чыга, далай жерге эки жең болуп созулуп кеткен.
Oşul eki jеңдин uçuna gelgen tuşta Munawiya başın sal bir jagına gıyşaytıp, apakay uzun şadılары menen iğninin kuyulup düşkön joluğunun eki uçun gökürögüne gımtıp alıp, ün çıgara getdi. Kıyazı geçeten beri atamdın ölgönün uqqandan tarta, üyünde jalgız oturup uylasa gerek. Gözleri kakanaqtap şişip, on talalap jaşakkan beti başı balbırap köp çıkıptır. Munawiyanın geletkan uğarı menen ajike jеңem boz üydögü ün çıgara başlagan ayaldardı tıya salıp, sırtka jügürüp çıktı. Men erksizden alga jötkündüm. Balay olup eki ayaldı çırlaşa getpesin dedim okşayt. Munawiya jaş tökülgön gözlerin irmebesten ajike jеңemdi gözde tüp-tüz gele jatat. Jеңem bolsa to toskan azamatça muştumdарын bekem tüyüp, öňünden bir otola getip alıptır. Bolpoga etkel denesi jel urgan gök sotoga okşop titireyt. Aytor bir bale baştalarına görünüp kaldı okşayt. Je Munawiya toktap kalaby, je jеңem jol boşotoby. Birok eki öteň anday kılbady. Betme-bet tireşip geldi. Oşol tuşta Kuday jalgap, gaýsy bir aksakaldyn çınkıldagan açuu üni awany jarıp getkeni. Haldagy ýesi jok gatyndy jol boşot degile, oy! Azaga gelgen kişinin jolun tospoýt. Asylbek baýkem da görse çukul jerdeken, aksakaldyn üni çykkan çakta arada şıp jetip geldi da ayalyn jеңden tartyp ketdi. Ajike jеңem jakşı ele moýun berbey, güýösü garmagan jеңin julup alıp, Munawiýany gözde tap koýoýun degicekdi. Munawiya any gıjalat bir garap alganday boldu. Oşonda içindegi tirep turgan prurinası sınıp kalgan öňde şılkıya düştü jеңem. Gözlerindegi emeleki çakırаңdagan açuu ottoru negedir daro öçüp ketdi. Jеңemdin oşol gebetesi menin sanamda daro tınçıtkansydy. Jеңem daim ele uşunday bolup jürse degen kaloo gelip ketdi oýuma. Birok anda dagı ele kayrattın göröngösü kalgan eken. Munawiya boz üýge girip geter menen betini atky üzüp aldy. "Huy albay bayağı jyly akem jogotkan altın söykünü taganyp gelgen tura," dedi anan al garap turgandardan jardam suragansıp jaloorup. Birok hiç kimden jogap bolgon jok. Bir jyldary marhum apam baş bolgon bizdin aýyldyn ayaldary jan uzak jasagan altın söykünü Munawiya uğurdap ketipdir degen uşak aýyň taratyşyp, al turgay tigil jalgyz boý aýaldyn üýüne girip barıp tintişkenini ukkan elem. Argasıdan adır oşol esime düştü. Görse ajike jеңem oşol şököt buyumdu dagı ele izlep jürgen eken. Kızık dedim men özümçe taňyrkap. Bir gezde açuunun görü albastykdyn aýынан çykkan söýke jönündögi kuru jalany jеңem uşul waka çeyin Munawiýanyň betine jabam dep jürgenin gara. Balanyň ele oýuny garap tursaň, Baykuş apamda öler örgüçü al söykünü atamdan doolap, uruşkan sayın taap kelgin dep çatak çygarçy. Esimde atam marhum barın götörçü. Birok al söykö turaly sözdü götür alçy emes. Elden aýtyşyna garaganda, oşul altın buyum atam ömüründe jasagan neçe mykty zerger beleklerinin eň myktysy eken. Munawiýanyň kulagынан al buyumdu men da görsem eken dep koydum. Ыйлап, demin suutup algandan keyin Munawiýa da ayaldarga koşulup koşa başlady. Adegende köpdün içinen anın ünün biz ajrata algan emesmiz. Bir wagtda tыңşasak, murda biz ugup jatkandan başka bir muňaýym ün özünçe bölünüp, başkalardan bötönçörög ugulat. Bara-bara oşol ün östendögi ulam arbyp, ulam arty türlüp akkan жазgı suw syýakty koýulanyp, içi tolu arman güýgeşi kalıp, bargan sayın munkanyp, çiğir alıp jürüp olturdu. Irgagy da, sözleri da başkalarga okşoýt. Kançada alar murda keyin jamandykda aýtyla jürçü, gönümüş sözler emesdi. Oşon üçin boz üýdün sırtynda olturup turgan erkekler da koburlaryny toktatyp, aligi söýük üstündögi çykkan jalgyz üngө kulak töşöşkönsüýt. Eldi bilbem, menin büt göňülüm iri aldy, Munawiýanyň uşul azyr atam aýtyp turgan sözlerine baýlandy. Bir oturguç alıp aldımda, ün çykkan tuşka ıktay oturup, ıslık jaş çalgan gözlerimdi bekem jumdum. Şan uzak adaşıp gelip düýnöge, jan uzak aldybız çyrma tor boldu. Jan uzak ajyrym oýnap gül albay, jan uzak altynday ömür kor boldu. Jan uzak jer astynda sen getseň, jan uzak artyňdan uda jetermin. Jan uzak jer aldynda jok bolsoň, jan uzak armandy boýdan getermin. Jan uzak bulutly gökde jok bolsoň, jan uzak bul turmuşdan geçermin.
Can uzak, jaz emdi tagdyr kor eken, can uzak жазмыштын güçü zor eken. Can uzak, jayıňa getdiň gütüp al, can uzak, o dünýe bizge dor eken. Öý büt küçöktü başlaryn jerge gulatyp dym oturgan eldin jonu appak bolup ketdi. Jer appak, boz üý appak, tal darag appak, asman appak. Goşoktun güçüne men oşonda aýraň boldum. Goşoktun sykyry menen tabiat özgörüp jatkansydy maga. Kara joluk salınıp, boz üýdün iregesinde turgan aýallarda ak başyl bolup bir başgaça şoğlalanyp göründü gözüme. Girpik kötörüp aýakap tursam, alardın çınında ele uşul münötte Munawiýanyň tagdyryna ditleri birigip, aga goşula barynyn teň aýaldyk jaty gozgolup, barysy teň adamdyk, aýaldyk biýik an şertdi bir gol menen tutamdap çoğu turuşgansydy. Kördüňörbi, aýal degen ganday asıl zat bolat? Kördüňörbi, aýal degen göňüli bapes degen adamyna kanday berilet? Tirüsünde de, o düýne getkende de aýal anday adamyn biýik urmattap gökülete alat deşkensip, oşonusy menen alar mına uşul saatda bizden, erkeklerden kıyla jogary göterilip turgandaryn özleri da sezip jatyşdy okşaýt. Mındayda dile bojur-bojurun toktatbogan arıdağı karıyalar baş bolup büt öçöýüp, erkek jurtu baş götürbey dağı biraz oturgan soň, boz üýdün içi tüşöle düştü da, büt tulkusuna suy sala tögülgen kara joğlugun, iýinderine boş taştagan Munawiýa sırtka çıga geldi. Men jakty garagansıda, birok meni görgön jok al. Karıyalar jakty garagansıda, birok alardy da görgön jok al. Tek gana emele jer betin jaba kalgan appak karga taňyrkap turgansydy da, ıldy, üýün gözde jalgyz basyp jönedi. Oşol tunjuragan jymjyrtda oğlagırak oýnap turgan bir nariste kız menen mokoloy jaş balanyň kıtıldagan gülküsü kulak aralady ele, kimdir biri açulana, jeňde kardy silkip jüberdi. Hay jaşa bagyrlar. Eki nariste aligi kişinin elikdegende şınk gülüşdi da, kol garmaşa nara çurkap getişdi. Holdaylanayınlar, dele kol jup taşıp taşyp alışkan tura, dedi bir kempir eki naristenin oşol kılıgına içi eljirep. Tavyş eken dedim men içimden. Ilayım adamlardan baryle birbirini izlep taby alışsa gana. Angyça Munawiýa sal uzay düşkön eken. Hey bala, tigil apaňdy gaýtaryp gelçi. Getpesin. Jan uzaktın sögünü uzatsın, dedi Konokbay oşonda bir ese elge jariya kılganday bek süýlep. Jumşagan bala jügürüp bardy ele, Munawiýa sal toktolup turup, anın başынан sılady da, hiç söz aýtpastan arlap ketdi. Oşonda Munawiýa emne üçin gaýrylbay getip kalganyn uşul gezge dere düşünbeyim. Özden suraýyn desem, al adyr jok. Munawiýa, jarkyn apam. Çıgarmanın ayağı. Авторы Казат Акматов. Üň goşdop audiolaşdyrgan Ernest Gyýaz.